Салам достор, сиз эгер чын эле ашыкча салмактан арылууну көздөп турсаңыз, бул видео сиз үчүн 10 кеңешти айтып бермекчимин. Эгер видео жакса, жаңы каналды колдоп, подписаться кнопкасын басып, бизге жазылып кетиңиз. Күндө алгач белокту тамак аш менен баштаңыз. Анткени алмай алмашууну жөнгө салат. Мисалы, эрте мененки тамакка сууга бышкан жумуртканын агын жесеңиз, түштө тооктун сууга кайнатып этин жеп, сорпосун ичсеңиз болот. Андан тышкары бир кесим нан менен майлуу эмес быштак, жашылча жана соянын суусун ичүү пайдалуу. Айтмакчы, соя ашказандын кислотасын жакшы иштетип, тамак сиңирүүнү жолго салат. Суудагы гимнастика пайдалуу жана жагымдуу. Бассейнге барып сууга түшүү, сууда бийлөөдө арыктоонун эң сонун шартын түзүп берет. Кургак жерде жасалган кыймыл эффективдүү. Ошол эле учурдагы суу гимнастикасы муундарга да жакшы пайдасын тийгизет. Сууда кургактыкка караганда адамдын салмагы демейдегиден 10 эсе жеңил болот. Ал тургай сууда бир орунда чуркоо да пайдалуу. Капустанын дагы арыктоого пайдасы зор. А1, А жана С витаминдерине бай. Денени бекемдеп, ашыкча майларды жоюп, адамды алда канча жеңилдетет. Капустадан чийкилеп салат жасап, же өзүн жесе да болот. Үй жумуштарын аткарууда арыктоого эң сонун жардам берет. 1 саат үй жумуштарын жасоо 250 какалды жок кылаарын билесизби? 10 мүнөт тепкичтерде басуу 100 какалды жок кылат. Ошондуктан көп эле лифтке түшө бербей, жөө басууга да аракет жасаңыз. Көп эле олтура бергенди унуткула. Столго аз олтурууда ден соолукка пайдалуу. Эгер кимде ким арыктоону кааласа, анда ал курсагы өтө ачка жүрө берүү болбойт. Себеби ачкалык организмди алсыратып, стресстин гормондорун пайда кылат. Цитрус өсүмдүктөрү өзгөчө лимон арыктоого эң жакшы салым кошот. Анткени аскорбин кислотасы бар. Аскорбин кислотасы кандагы холестериндин деңгээлин азайтат. Эгер цитрус өсүмдүктөрүнөн аллергияңыз жок болсо, каалагандай жей берүүгө болот. Демейдеги колдонгон кара чайдын ордуна көк чайды ичүүгө болот. Алгач анын даамы башкача сезилген менен бара-бара көнүп, даамдуу, жагымдуу сезилип калат. Көк чай адамды ашыкча салмактан арылтып, май жыйноого жол бербейт. Муздак сууга жуунуу керек. Жок эле дегенде эрте мененкисин бир маал муздагыраак сууга гел менен жуунганга болот. Ошону менен кошо каттуураак щетка менен сүрүнүп жуунуу керек. Ал адамды жылуулайт. Ошол эле учурда дене бекем болуп чыга келет. Адам бир түнкү уктоодо 400 грамм салмакты жоготот. Ал эми арыктайт элем деп эле уктай берүү жарабай турганын эсиңизден чыгарбаңыз. Тамак ичкенден кийин жок эле дегенде жарым саат ары бери басып алуу керек. Анткени кыйналууга ошону менен эле бирге толуп кетүүгө да жол берилет. Анан дагы шаңдуу компания менен олтуруп, тамактануу дагы пайдалуу.